Бүгін Ошто Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин көчмө жыйыны өттү. Анда облус аймагындагы кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, коррупцияга каршы күрөшүү чаралары боюнча маселе каралды. Ошондой эле Ош шаарын таза суу менен камсыз кылуу боюнча тийиштүү кызматтардын маалыматын угушту. Көчмө жыйындын негизги максаты Оштогу кылмыштуулукка каршы күрөшүү чараларын күчөтүү каралган. Комитет мүчөлөрү тиешелүү тараптардан бир катар сунуштарды кабыл алууга даяр экенин билдиришти. Ошондой эле эл өкүлдөрү шайлоочулар менен да жолугары маалым болду. Азыр берип атат, мен бир эле суроону айтайын. Бул информацияны берип аткан информация. Булардын күнүндөгү жасай турган жумуштары. Мен баягы сөзүмдүн башында айтып кеттим. Булардан мен ушундай бир жоопту күттүм эле. Азыр ошол кылмыштуулуктун, ошол бүгүнкү келип аткан өзүнүн тиешелүү органдарга тиешелүү колдонуп аткан закондорунун кайсыл жеринде дагы бир кошумча бир өзгөртүүлөр киргизет, биз ушуларды киргизсек, биздин бүгүнкү жасап аткан ишибизде региондогу дагы алдыга жылат деген суроону күттүк эле. Бирок ал суроону булар билишпей, жасаган иши гана жөнүндө информация беришип